إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah Taalaga şükürçülükler olsun. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat jana salamlar olsun. Bugün sizler menen biraz bolsa dagı bağırlaşa turgan temamız Peygamber Muhammed aleyhisselam'dın adamgerçiligi tuuralı. İslam dinimiz bilesizler ilim yolu baştalışı, Peygamberimizga Cebrail aleyhisselam'dın gelip düşüşü büt bar adamgerçilik bilen baştalgan. Misalı jaş balada olup Peygamberimiz jaşı 40'tan ötkөнüne karabastan çök düşüp otura kalgany, Cebrail aleyhisselam'a tizege tize tiygizip bir jaş bala bir atasından bir manevi nese үйрөнүп atkандай awalda Cebrail aleyhisselam'dan talim alışı, mına uşunun bardyğı adamgerçiliktin, madaniyаттуулуктун туу чокусу болгон. Ошол İslam peygamber bolup gelgenге чейин эле Muhammed Amin деген атка конушу, kim kандай söz айтпасын күлүп коюп кете бергени, биз анта албай атпайбызбы тилекке каршы. Бирөө түртүп койсо эмне түртөсүң, акча койсо эмне акчаясың деп түрткүлөй берсе аны менен андан ашыра түртүп, ушундай болуп айтса айтышып кетип, төкмө төгүшүп, терме теришип, жамак жамашып жүрүп атпайбызбы кеден арыдан бери, беречи. Bir söz айтса андан 10 söz айтып. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga ошондуктан мындай хадис бар да. An jaa rajulun ila an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem ya Muhammed. Карасаңыздар, bir kişi gelip alıp Peygamber Muhammed aleyhisselam gelip alıp aytat. O törölördün törösü, azizlerдің azizi, ululardың ulusu dep аябай мындай ашыра мактап жиберет да пайгамбарыбызды. Ошондо факала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям я юханнас, ал адам өзүнө кайрылган жок. Адамдардын арасынан чыгып келип атат да тигил. Ошондон адамдарга кайрылып, о адамдар, алейкум би тaqвакум, таквалыкты бекем кармагыла деп. Демек, таквалыкты бекем кармагыла деген маанисинде Алла Таала эмнени болот десе болот, болбойт десе демек болбойт. Ошондой шарият кайсы нерсени буйруган болсо аткарып, кайсы нерседен тыйган болсо демек тыйылып. Ошого бекем болгула. Вала ястахуяннакум аш-шайтан. Шайтан силерди унуткартып койбосун, адаштырып койбосун, жаңылтып койбосун. Эмне жагынан? Ана Muhammed ibn Abdullah. Мен Абдулланын уулу Мухаммадмын. Биз айтканда Абдулланын. Biz Abdullah деп койгон да илгери туурабы? Азыр деле бар. Абдулла деген. Ошол Абдулланын уулу Мамбетмин деп атат. Мамбетмин. Бу жерде эмнени айткыбыз келет? Кээде атты койгондо балдарыбызга ылгап, тарыхый сонун динден алынган эле жашынакай аттарыбыз бар. Ошолорду койгондо балдар эртеңки күнү бир жерге кирип баратканда бая кагаз толтурат, билесиздерби? Казакстанга киресизби, байка кирсеңиз дагы эмне үчүн кирип кетип атканды тууралуу. Ошо кезде атын жаза албай жүдөбөсүн. Узун момда аттарды коюп койсок, аңгирсе тамгаларын таба албай жүдөп, эң негизгиси маанилүү ат болсун, кыскараак ат болсун, жагымдуу ат болсун. Ошондой аттарды коелу, эртеңки күнү балдарыбыз сапарга чыкканда жүдөбөсүн. Ошого айтып атат. Ошондой болгондо тура Мухаммад бизде Мамбет деп койгон, Махмудду деп не дейт? Мамут деп коет, ушундай да. Бизде шүтүп кете бергенбиз. Умарды Омар деп койгон, Усманды Осмон деген, мына ушул сыяктуу. Биздин ата-бабалар деле колдонуп келген. Юсуфты болсо Жусуп деген, Якубту Жакуп деген, Жакып деген, мына ушундай. Анан ана Абдулла ва расулуху. Мен Кудай Тааланын карапайым эле пендесимин, жана элчисимин дейт. Динди жеткире турган элчимин. Элчи деген эмне кылат билесизби? Үтүр чекитине чейин маани берет. Айталы Кыргызстан мамлекетибиздин атайын элчиси жөнөтүлсө ар кайсы мамлекетке өтө аяр мамиле, кылдаттык мамиле, кийген кийимине чейин, жеген тамагына чейин көңүл бурат. Этияттык менен. Тамак жеп оозунан түшүп кетсе мынага көйнөгүнө сам болсо бир нерселер. Бул өзүн эптей албайт, биз мамлекеттин келечегин эч качан эптей албайт деп, жүзүн үйрүп алып кетип калышы мүмкүн. Ушуга чейин көңүл бурат, мындайча айтканда элчилер.
Сүйлөй турган сөзүн бизден үйрөнбөйт. Өзүнүн илими, билими, аң сезими жете турган элчилер болот. Элчи деген ушундай болот. Жол болсо Кудай сактасын, айталы бир эки киши айыя урушуп, бири-биринин несин одара чапты. Бирөөсүнөн айып кеткен, экисинен кеткен эмес. Эми баары эми ортого түштүп бирөөнү элчи жөнөтсөк, бизден сөз үйрөнбөй турган, сөзгө чебер, салмактуу, жакшы инсан жөнөтөбүз да. Эми пенделик болуптур, ал болуптур, бул болуптур, кыскасы экөөнү жараштырыш үчүн. Ошого бир ишенимдүү, мыкты адамды жөнөтөбүз. Көрдүңүздөрбү? Ошол сыяктуу пайгамбарыбыз эмне болот? Расул, элчи. Ал динди жек көрүп калбасын. Ислам динин жек көрүп калбасын деп өтө аяр, этияттык мамиле кылган. Ар бир адамга көчөдөгү жаш баласынан баштап, жаш бала эмес, жаш баланы ойнотуп аткан оюнчуктарына чейин көңүл бурган пайгамбарыбыз. Дагы бир Анас радыйаллаху анху болгондо билесиздер. Ушу Анас радыйаллаху анхунун бир тууганы болот, Абдулла деген. Абдулла. Ошол Абдулла бир тууганына зияратка барат. Зияратка барса, колунда кичинекей бир чымчык капас карма алып ойноп жүрөт экен. Ошого да пайгамбарыбыз: сенин ушундай чымчыгың барбы? Мунун атын Нафир деп коелу дейт. Нафир деген кол кабыш кылуучу, же болбосо көмөкчү деген маани. Кокус сен муктаждык бирдекеге зарыгып калсаң, сага көмөк катары келе кала турган куш турбайбы бул деп тамашалап. Баягында көңүлүн көтөргөн. Жаш балага биз көңүл буруш үчүн ал эмнени жакшы көрөт, ошонусуна чейин көңүл бурсак, демек бул адамгерчиликтин чокусу болот экен. Бүгүнкү күндө эмне болот? Баштан сылап койсо, көңүл деле бурулбайт. Ал келип мен менен учурашсын деп отуруп алып атпайбызбы? Деген адамга салам бербейт го могу деп. Бала кезде билесиздерби, баягы кой кайтарып, мал кайтарып жүрбөдүкпү сайыз убагында. Ал өйдө көзөй барасаң, кокус бирдеме болуп учурашпай калган болсоң, бүттүң да. Ассаламу алейкум. Ким баласың? Эмне учурашпайсың деп айланга алтыга кетирет. Анан ошондой экинчи жолу келатканда, баягы аксакал келатканда, ассаламу алейкум деп учураша турган болосуң анан. Лыпылдап барып. Бул эң жакшы адат болгон, көрсөңөр. Ошол адатты кайра эмне кылыш керек, улантыш керек. Дагы деле мына араңыздарда бар кээ кишилер. Өзүнүн көчөсүндөгүлөр бири дагы учурашпай койбойт, жаш балдар. Сөз учурашат. Жана кишини көргөндө ассаламу алейкум дейт. Көнүп калат экен. Мен силерге бир окуя айтып берейин. Бул адам эмесчи, мал деле көнөт экен. Мал деле көнөт экен. Биздин үйдө бир жорго ат бар болчу, кайман аты кой жорго болчу. Буттар майда-майда кылып, сонунда кой жорго. Майда-майда неме кылат? Шилтеп басат, бирок жорго. Анан биз Анарбек деген бир чоң атабыз бар, тууган. Ошол кишиден биз сатып алдык. Анан ал киши күнүнө тоого барып келет эле, күнүнө. Анан биз ушунчалык тажадык да ошо атты минип жүргөндө. Кокус бирөөнүн жанына келип калсаң анда тык токтойт да. Токтобосоң да өзү токтойт жанагы атчы. Анын ээси биринчи ээси. Анарбек деген чоң атабыз көндүрүп коюптур. Жолда баратканда ассаламу алейкум деп учураша берет экен. Баягы аттын мээсине сиңип калыптыр да. Мындай басып келет да, кокус бир киши туруп калдыбы? Тык токтойт. Аял кишилерге анча аял кишилер узун ага токтобойт деле. Негизи көбүнчө эркек кишилерге. Буга учурашыш керек деп. Ал да билет экен такыбалыкты. Көрдүңүзбү ушундай? Тык токтоп калат. Учураш, анан тамашалап жүрдү ана чоң адам. Бул сен менен учураш деп токтоп атат. Коем келем учурашып коелу анан. Учурашып анан кийин кайра кетчү да. Жол эле ассаламу алейкум жок. Көрсөң аны сары бизден эмнени көрсө кийинки муун ошону кылат деген мааниде айтып атабыз. Анан пайгамбар эмне деди? Мен жөн эле бир пендемин, жана элчимин. Ма ухиббан тарфауни фауqa манзилати аллати анзаланиха Аллаху. Мен жакшы көрбөймүн. Алла Таала мени коюп койгон орундан силер ашыра өйдө көзө көтөрүп жиберүүңөрдү деп. Мен анчалык даңазалап көтөрбөй эле койгула дептир да. Алла Таала каерге койгон мени ордуму? Ошол жерге гана койгула деген. Ошондой эле мисалы пайгамбардын адамгерчилигин караңыздар. Мадинага көчүп барган кезде Абу Айып Алансари деген сахаба болгон билесиздер. Ушул киши тозуп алган. Жап-жаш жигит, жаңы үйлөнгөн. Анан пайгамбар ошол убакта эки этаж үй салып алган экен, эки кабат. Анан пайгамбарыбызды айтат, үстүнө чыгыңыз дегенде, жок, мен астында эле болоюн дейт. Баягы эшиктен келип төрмөнүкү дебейин деген мааниде. Анан макулду, анан эки жаш деп алар билбейт, тажрыйба жок. Абу Айып Алансари экинчи кабатка чыгып алат, кеч кирген.
Пайғамбарымыз алдыңғы қабатта. Ана не oldu? Abu Ayyub Ансари тамдың bir burçunda, келіншегі bir burçunda, burçқа тақалған бойдан, тіке бойдан таң арттырышады. Дағы анам бамдат намазынан кейін ылдый түшіп, пайғамбармен ұшырашып қайыр айтады. Алланың елшісі, бүгіннен кейін сіз үстінен эле түнөңүзчү дейт. Не oldu десе, түнү менен отура албай койдук. Керек болсо нары бери баса алган да жокпуз. Биздин тамандарыбыз сиздин төөңүзгө туура келип калбасын, тушташ болуп калбасын. Дегенде пайгамбар не болмогула, эчтеке болбойт деген жок. Күлүп мейли анда дейт. Макулду анан пайгамбардан экинчи кабатка түнөйт ана кийинки күнү. Мына адамгерчилик. Сөз сүйлөгөн биякта турсун. Мамиледе ошон үчүн баягы атаңды тээп жатпа, атаң жаткан жака. Атаңан алды жагына баспа. Эгерде карып калган болсо анда жетелеп алсаңыз болот. Жашпа атаңыз. Ошонун алдында далдаңдап муну басып урдуруп кете бербе деген маанилер ушундан келип чыккан. Ошон үчүн Али радыйаллаху анху айтып атпайбы? Эшиктен атаң кирип келсе, же болбосо сизге бир кайсы бир өнөрдү үйрөткөн адамыңыз кирип келсе, кум дейт, ордуңан тургун, валау кунта амиран. Эгерде башчы болсоң дагы дептир. Атаңыз үчүн сиз бая бала бойдон каласыз да, 100гө чыксаңыз дагы. Атаңыз 120дагы, атаңыздын жанында сиз бала бойдон каласыз. Ошон үчүн эч качан биз адам болуп төрөлгөн соң адам бойдон калышыбыз керек экен, мындайча айтканда. Бизди таквалык дейбиз го, ошо таквалыкты кармоонун башаты адеп менен башталат экен да, көрдүңүзбү? Адеп. Маданияттуулук ушул адеп менен башталса, Кудай буйруса ислам дини акырындык менен өзүнөн өзү эле калыптана берет экен. Ошого Алла Таала Куранда айтып атпайбы, керек болсо? Пайгамбарыбызга буйруду, пайгамбарыбыз аркылуу бизге буйруду. Сен дин душмандарын сөкпөгүн. Биякта адамдар биякта турсун. Дин душмандарын сөкпөгүн. Алар сени сөгөм деп мени сөгүп албасын дейт. Не деген бул этияттык. Ошон үчүн биз шариатты биз жек көрсөтүп албайлы. Таксыр, мен 5 мал намаз окуйм, мен кайтып калып айтайын деп туруп, мен сизден 100 000 сом карыз алып кетем. Орустар айтканда ишчес. Жок муну 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл. Энеңди деп анан сөгөт анан кырааты менен, намаз памазың менен деп. Ошого ким себеп болот? Сиз менен биз себеп болобуз. Намазды бетибизге паспорт кылып колдонгондуктан. Ошондуктан бүгүнкү күндө ар кандай иштерге, иш-чараларга дагы мен намаз окуймун, иншалла, субханалла деген оозунан түшпөй калбады азыр. Байкап атасыздарбы? Бүт эле субханалла болуп кетти азыр. Үйүндө субханалла десе жакшы болмок. Истигфар көп айтса жакшы болмок. Жок, момда публикага чыкканда дагы ошо иншалла субханалла болуп кетти баары. Мына Табиинул Хакайык деген китап бар, Канзы Дакайыктын шархы 8 томдук. Басмага жараша 10 томдук болуп жүрөт. Ушул китепте сонун айтат. Аларды бул жака коюңуз. Соода кылганда дагы дини терминдерди колдоно берүү макру деген. Дини терминдерди. Эч качан ыйманыбызды, намазыбызды өз ара мамиле кылганда паспорт кылып колдонбойлу туугандар. Өзүбүздүн айыбыбыз менен, адамгерчилик менен так мамиле кылыш керек. Ошон үчүн Алла Таала Бакара сүрөсүндө айтып атпайбы? Аласа бересе кыласыңбы? Жаз айнанайын, жаз. Сага мынча сом бердим, мынча баланча эшмат ташмат күбө. Ушинтип баланча мынакей алдым, сатып алдым, бердим. Кагаз менен жазылган. Бүгүнкү тил менен айтканда нотариус аркылуу. Бүт документальный бүтүрүү анан кийин алгы берги кыл деген сөз. Анан келип алана субханалла, иншалла деп туруп, анан ушундай милайым болуп, ушундай вежливо деп койсо, ушунчалык сылык, андан өткөн сылык адам болбой калышы мүмкүн. Эртеси күн анан кийин ит жейт, таппайсың. Ит менен издеп да таппайсың аны. Издетип бүт жанагы GPS аны менен да таппай калышы мүмкүн. Ошондон бери жок болот ал адрес. Таппайсыз, бүттү. Алла саламат берсин, ыйманы саламат кылсын деп дуа кылып кана отурасыз, болду. Ошон үчүн Азирет Умар радыйаллаху анху деген, окуган намазы менен, туткан орозосу менен силерди алдап койбосун деген. Ар бир адам колунан иш келет. Кудайым буйруса ушуну мен аткара алам деп туруп аткарып кирип кете бериңиз, болду. Ошондо иншалла Кудайым буйруса баары жеңил болот, жөнөкөй болот. Колуман келбей турган ишти эмне кылышым керек? Мен артка секиришим керек. Кой, кереги жок, мага кереги жок. Болбойт. Мен эптей албайм. Мен мага келсеңиз араб тил грамматикасын, шариатты, хадисти эмне себептен түштү, эмне себептен айтылып, ошолордон мен чечмелеп айтып бере алам. Бирок мамлекеттин экономика саясатын мен сизчелик түшүнбөйт экенмин. Ардагы мен сизди угайын дешим керек да мен.
Жо сиз ыймандуу экенсиз, 5 маал намаз окуйт экенсиз. Экономика министри коелу сизди таксир десе мен эмне дешим керек? Эми жөн эле койсоңуздар болмок эми деп барып бетти табактай кылып барып отуруп албашым керек. Билбейм да мен аны, ал жагын түшүнбөйм да. Ал үчүн мен 5 жыл окушум керек. Ошондой кишилерге зам болуп, дагы 10-15 жыл иштешим керек. Анан кийин ишти алып кетишим керек экен. Ошол сыяктуу биздин Кудай буйруса келечекте элдин эмес, жок дегенде аталарыбыздын көз карашынан түшүнө турган сезимтал, адамгерчиликтүү ойдон кала турган балдарды, кыздарды тарбиялаганга Кудайым жеткирсин. Эгер андай балдарды тарбиялаган жоксузбу, ар кимге сынтак байлап коюп турганда. Кээ бир барго өзү бычакка саптуу бала тарбиялаган эмес, дагы ар кимге асыра берет экен. Эшмат мындай, Балтабай мындай, Тешебай мындай деп элечи. Өзүңүз бир бала тарбиялап алдыңызбы? Мээсинде билими бар, көкүрөгүндө ыйманы бекем, колубутуна өнөр төгүлгөн бир бала тарбиялап алдыңызбы? Тарбиялалган жоксузбу? Анда сүйлөбөңүз бирөөгө сынтак, кереги жок. Чын да. Өзү эле белгилүү болот. Ошондуктан Кудай Таалам бардыгыбызга ай бербесин. Баягы ар бир балаңарга өнөр үйрөткүлө дейт го. Өнөрлүү адам эч качан Кудайдын буйругу менен ачка калбайт экен. Бирок өнөр алды эмне деген? Тил деген. Тилди дагы этияттап сүйлөй турган, керек маалда сүйлөп, керек эмес маалда сүйлөбөй, ушу 40 жашка чейин туугандар сүйлөп эле кош керек экен өзү. 50ге чейин деле. Жалаң аксакалдарга сөз берип коюп эле, иш кылып эле, зикирди чалып коюп, жумуш менен алек боло бериш керек. Жаш балага мамадана деп коет. Быдылдап сүйлөй бергендерди. Ошондой мамаданалып, майдаланып, быдылдап, булбул болуп, сайрап сүйлөгөн аксакалдардын арасында көзгө да жаман көрүнөт. Тим эле жүздөгөн томдогон китепти жаттап ичип койсоңуз дагы. Унчукпай эле адамгерчи. Биздин сүйлөгөнүбүз жөнөкөй, кылган ишибиз асман тиреш керек экен. Тескеринче кылган эчтекебиз жок, сүйлөгөн сөзүбүз эмне болот? Асман тирип атпайбы? Аксакалдардын, көксакалдардын көңүлүн түшүрө сүйлөп койгон учурлар да көп болот. Койчу. Алда жок нерсени айтып атасыңар деп кагып сүйлөп койгон учурлар да көп. Өз атасын, өз энелерин. Кудай ошондон сактасын. Дагы бир жолу айтабыз, адам болуп төрөлгөн соң адам бойдон калууну Кудайым өзү насип кылган болсун баарыбызга. Ошол үчүн адам оңолсо периштедин өйдө болот, адам бузулса чочкодон да ылдый түшүп кетет деген ошондон калыптыр. Амин. Алла Таала эки дүнү жүзүбүздү жарык кылсын. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын эң жакшы кулк мүнөзүнүн негизинде сен пайгамбар болуп жөнөтүлдүң дегендей, жакшы кулк мүнөз менен мүнөздөнүүнү ар бирибизге насип кылган болсун. Не бир Умар ибн Абдул-Азиз деген өткөн 5-халиф. Не бир кооз шаарлар бар, кооз сөздөр менен курулбайт, кооз эмгек менен курулат дейт. Аны сыңары кооз эмгектерди мамлекетибиздин атын ааламга, даңкын далага жеткире турган илимдүү, билимдүү, кайраттуу асыл тукум урпактардын ата энелери жана ошондой урпактардан болууну ар бирибизге насип кылган болсун. Валхамдулиллахи роббил аламин. Бирахметке я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.